Мигранттык которуулардан болгон көз карандылыкты азайтуу үчүн мамлекет жарандарына өз мекенинде иштеп, жан багуусуна шарт түзүп бериши керек. Бул маселеде өзгөчө айыл калкынын турмушун жакшыртууга басым жасалганы оң. Анткени мигранттардын басымдуу бөлүгү элеттин жашоочулары. Бул жаатта өлкөгө азырынча эл аралык уюмдар кол сунуп келет. Алардын катарында Кыргызстандын негизги өнөктөшү жана донорлорунун бири саналган Европа биримдиги. Биримдик эки тараптуу кызматташтыктын алкагында 2014-2020 жылдар аралыгында өлкөгө 184 миллион евро бөлүп берет. Колдоолор биринчи кезекте билим берүү, укук үстөмдүгү жана айыл региондорун өнүктүрүүгө багытталган. Мисалга, айыл аймактарын өнүктүрүү жарандардын социалдык абалын чыңдоо максатында мерчемделген убакыт аралыгында 72 миллион евро каралган. Бул багыттагы долбоорлор Кыргызстандагы эң жаш облус Баткенде да ишке ашырылууда. Капиталдын чыгармачыл тобу өлкөнүн 1,5 миллиондон ашык калкы жашаган аймактын чек-арасынын 4/3 эл аралык саналган облуска көрсөтүлүп жаткан жардамдар жергиликтүү элдин жашоосуна кандай таасир берип жатканы менен таанышып келди. Мен турган жер Кыргызстандын эң батыш точкасы, Лейлек районунун Тажикстан Республикасы менен чектешкен Көк Таш айылы. Айыл элинин басымдуу бөлүгү мал багып, картошка өстүрүп, багбанчылык менен алектенишет. Көк таштыктар өз айылдары тууралуу Кыргызстан ушул жерден башталат деп айтышат. Баткен дегенде эле көбүбүз өрүк сар менен күрүчтү элестетебиз. Бирок Лейлек районунда өзгөчө Көк Ташта экөөнүн тең кезиктирүү кыйын. Айыл абасы салкын, тоолуу жерде жайгашкандыктан элеттиктер алманы көп отургузушат. Мисалга, Мырза Бахаповдун үй бүлөлүк бюджетинин басымдуу бөлүгү алма сатуудан түшкөн кирешеден куралат. Бирок соңку жылдары эскирги жеткен ирригациялык системанын айынан суугат мезгилиндеги суу жоготуулар орун алып келген. Натыйжада түшүмдүүлүк түшүп, багбан дыйкандар кирешеден кур калган. Мурда баары бул алмаларыбыз кара жок болуп калган суудун жоктугунан. 2-3 жыл болду бул алмаларды отургузганыбызга. Ирригациялык каналды калыбына келтирүүгө Европа биримдиги кайтарымсыз жардам катары дээрлик 24 000 евро бөлүп берген. Жергиликтүүлөрдүн салымы 10 000 евродон ашыгыраак сумманы түзгөн. Жыйынтыгында 2,5 чакырым аралыкка 200 диаметрлик полиэтилен түтүктөр коюлуп, 2016 жылы айыл эли сууга суу менен толук камсыз болгон. 25 соток участкам бар, алма багым. Мурда бир жолу суу ичкенде 2 тоннага жетпеген түшүм болчу. Быйыл мына былтыры суу сугарып 4 жолу суу ичкендигине байланыштуу 4 тонна ашык алма алдым. 2 тонна, 2,5 тонна айырмасы менен. Мырза Бахапов алманын голден жана превосходный сортторун отургузган. Өткөн жылы алма 4 тонна түшүм берген. Эгер аны 2-ге бөлсөк, 2 тоннадан туура келет. Былтыр превосходный алманын 1 килограммын багбан 45 сомдон, голден алмасын 35 сомдон саткан. Демек багбан алмадан эле 160 000 сом киреше тапкан. Температура кичине көтөрүлүп кеткенден кийин мыналарды ачып, мына эгинде кичине шамалдатып, проветривать этип, нормаль температурага түшүрөбүз да. Топчубай Кенжебаев да 4000 киши жашаган Көк Таштын тургуну. Ал фермерлер арасында өткөрүлгөн күнөскана куруу боюнча сынактын жеңүүчүсү. Бизнес долбоору колдоо тапкан соң күнөскана курууга евро биримдик дыйканга кайтарымсыз негизде 1800 еврога жакын каражат берген. Ишкердин өздүк салымы 700 евродон ашкан. Бул каражатка 1 сотуктан ашыгыраак жерге 2017 жылдын август айында күнөскана курулуп бүткөн. Күнөсканада тамчылатып суугаруу системасы орнотулган. Мында өстүрүлүп жаткан бадыраң менен помидорлорду баардык үй бүлө мүчөлөрү биргеликте карайт. Быйыл кеч калдык да, октябрь айында эгип калдык. Анан сууктарда эми кыйналдык, улута албай. Быйыл Кудай кааласа отопление кылабыз. Жакшы кылып, мындан да өрчүтөбүз да. Күнөскананын алгачкы түшүмү 400 килограмм бадыраңды дыйкан 35 чакырым алыста жайгашкан Исфана шаарына сатып келген. Анын 1 килограммы 80 сомдон айланган. Дыйкандын үй бүлөсү эми помидордун түшүмүн күтүп жатышат. Божомолдоруна ылайык бул кичинекей күнөсканадан 4 айда 1,5 тонна помидор алса болот. Азыр бул жерде 3 басып атат, анан кийин токтор тиякта бир-эки жерде башка жакта басып жаткандар эми бар да, эми башталды басуу немеси. Евро биримдик тарабынан демилгелүү ишкерлерге гана колдоо көрсөтүлбөстөн, турмуш шарты начар, көп балалуу үй бүлөлөргө да жардам берилүүдө. Бул кичинекей тооккана менен күнөскана бир чатырдын астында курулган. Анын жалпы бюджети 2300 еврону түзгөн. Чыгымдын 100%-ын евро биримдик көтөргөн. Лейлектин Кулунду жана Лейлек айыл аймактарында акыркы 2 жыл аралыгында жалпысынан буга окшош 40 күнөскана курулган. Демек 40 көп балалуу үй бүлөнүн чакан ишкердиги пайда болгон. Тооктордун көңдөрүн өсүмдүктөргө колдонобуз.
Бул тооктордун көмүлөрү өтө күчтүү болот экен. Ошондуктан аларды жыйнап алып туруп өсүмдүктөрдүн астына салабыз. Бул экөө бириге бири тыгыз байланыштуу экен да. Азыр 50 тоок бар. 50 тооктун 30-у тубат. Жумурткаларын сатабыз 10 сомдон. Айылдын элине кээ бирлер заказ кылат, тукум заказ кылат, анан чөжөлөрү менен тоокторду заказ кылат, ошондой кылып сатабыз. Тооктун өзүн 300дөн сатабыз. Ал эми чөжөсү менен болсо 500, анан пародасы карата 600, 700 кылып сатабыз. Бул малды сойгондон кийин бул жерде Баткен облусунда өлкөнүн башка аймактарында эле жашоочулар мал чарбачылыгы менен да алек. Бирок өлкөнүн кайсыл жерине барба заман талаптарына жооп берген мал союучу жайлар тартыш. Мисалга, Лейлик районунда мындан 2 жыл мурда талаптагыдай мал союучу жай жок болгон. Европа биримдигинин финансылык колдоосу менен ишкер Доорунбек Абдиназаров 2016 жылдын соңунда гана санитардык жана фитосанитардык стандарттарга шайкеш келген райондогу жалгыз мал союучу жайды ишке берди. Анын аркасы менен Исфана шаарынын 8 тургуну ишке орношуп, негизгиси жергиликтүү эл таза жана сапаттуу эт менен камсыз болгон. Анткени ушул жерде союлган малдын эти ветеринардык көзөмөлдөн өтүп, Исфана шаарында сатыкка чыгарылат. жүзүндө көп болот да. Жүзүндө. Тойлор көп болот, ошондо элдер көп алып келет. А так эме кылганда уже касаптар эле алып келет. Касаптардын союп беребиз. Бул жакты чоңойтуп атабыз. Бул жакты дагы куруп атабыз да. Чоңойтуп. Чоңойтуп уже бардыгын таяр кылып койгонбуз бул жакка. Сууларды киргизгенбиз. Подъемниктер койгонбуз. Аймакта малдын асылдуулугун арттыруу аракеттери да колго алынууда. Бул багытта жаш ветеринар Медербек Набиевдин долбоору ийгиликтүү болуп, малдарды жасалма жол менен уруктандыруу борборун курууга евро биримдик тарабынан 4,5 миң евро бөлүнгөн. Ветеринардын өздүк салымы дээрлик 2 миң еврону түзгөн. Алгач борборго Швиц породасындагы уруктар сатылып алынган. 2017 жылдын октябрь айынан тарта 130 кара мал уруктандырылган. Бир уруктун баасы учурда 1,5 миң сомду түзөт. Өзүбүздүн жергиликтүү эт багытындагы малдар, бул кыргызская мясо деп коет, ошол малдардан бизде базарда 15 миң сомдон болсо, азыркы породаларды биз көрүп атабыз 35-40 миң сомдон сатып атат. Ошонун негизинде бизде суроо талап көп болуп атат. Бир өзүм жетишпей, колумда азыр 3 бала бар. 3 бала иштеп атат. Ар бир ушул районубуздун аймагындагы айылдарга бүт барып, ишибизди жүргүзүп атабыз. Бул жерде биз машыгуу өткөргөнбүз. Европа биримдиги өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана табият кырсыктарына туруштук берүү жаатында да Актет уюму менен биргеликте иштешип келет. Мисалга, уюм 2015 жылдан тарта Лейлик районундагы ыктыярдуу өрт куткаруу топторунун техникалык материалдык абалын чыңдоого акча бөлгөн. Мындай топтор өзгөчө кырдаалдар катталган учурда өз жардамдарын көрсөтүп, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Авто кырсыктарда жардам берип атабыз. Кече жакында эле Россиядан келаткан бир КАМАЗ авария болуп өрттөнүп кетти. Ошондо биз могу оборудованиялар менен барып, өрттү өчүргөнгө жардам бердик. Куткаруучулардын билим деңгээлдерин жогорулатуу, материалдык базасын чыңдоо максатында да Баткен шаарында окуу машыгуу корпусунун курулушуна уюм тарабынан 10 миң евро бөлүнгөн. Могул жерде химический база, бул эки эме. Жана ар кандай жардырууларда же болбосо химический заттарда дагы ушундай кырдаалдар катталып калса, ушуга да даяр туруш үчүн бул учен точканы курдук. Андан устотный зданияны курдук бул жерде. Бул жерде бизде 12 элемент менен форт деп айтып коет бизде. Форт ушул жерде ар кандай газ чыккан участкаларда же болбосо бассейндик участкаларда, суу каптаган жерлерде же ар кандай кыйынчылыктарда спасательдер ушул жерден жеке өзүнүн даярдыгын өткөрүп алып туруп, андан кийин ушул кырдаал болгон жерге таптыкайт этебиз, өткөрөбүз дагы ошол жерден куткаруу иштерин уюштурушат. Баткен облусу боюнча Европа биримдиги кайтарымсыз колдоо көрсөткөн долбоорлор ондоп саналат. Алардын ичинен элдин саламаттыгына кам көрүү максатында курулган үй бүлөлүк медицина борборлору, көпүрөлөрдүн курулушу, балык чарбачылыктары, мөмө жемиш сактоочу кампалар жана башкалар.